диндеги өзүнүн укугун талап кылган, правасын качет эткен эже карындаштардан, кыздардан сактангыла эркектер. Алар мейли хиджабчан болсун, мейли диндар болсун, мейли ушундай бир ислам динини ушунчалык бир илимini күчөйтүп алган болсун, бирок сиздин мындай бир ыраазылыгыңызды тапканга мындай бир аракет кылбаган болгон болсо, анда мындайча айтканда толук жок, пайдасы жок да. Себеп дегенде, анын ушунчалык бир Куран жаттагандыгы, ушунчалык илим алгандыгы, аны сизди ыраазылык кылганга мындай бир үндөп же болбосо тарбиялабаган болгон болсо, анын мен мындай бир хиджабы деле, Куран жаттаган деле, тактап айтканда илими деле ал мындайча пайда бере албайт да. Акыркы күндөрү аялдарга акыл үйрөткөн аялдар абдан көбөйүп кетти да. Сен өзүңдү сүйүшүң керек, өзүңдү баалашың керек, өзүңдү жакшы көр. Сен кайната кайненеңге кызмат кылганга милдеттүү эмессиң. Сен күйөөңдүн байпагын жууганга, чайын куюп бергенге милдеттүү эмессиң. Өзүңдү кадырла, өзүңдү сүй. Мени карачы, могу пляждарда жүрөм, Дубайда жүрөм. Менин машинамды карачы дегендей чакырыктар менен өзүнүн жашоосун идеалдуу көрсөткүсү келген айымдар абдан көп. Ал айымдын жеке жашоосун карасаң, ал өзү күйөөсү менен ажырашкан, баласын жетим калтырган жесир аял да. Эми иши жүрүшүп, Минса машинаны минип, эс алса Дубайда эс алып жүргөндүр. Бирок бактылуулук эс алууда эмес да, бактылуулук акчада эмес да, бактылуулук байлыкта эмес да. Дүйнөдө андан өткөн, андан 100 эселеп өткөн байлар бар, бактысыз. Бактылуулук кайерде? Бактылуулук балдарын жетим калтырбоодо. Күйөөсү менен күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып жашоодо. Кайната кайненесинин батасын алып жашоодо чыныгы бактылуулук. Себеби тиги дүйнөдө дагы бейишке киргенге бирден бир себеп ушул ата-энесинин батасын алуу, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу. Ошондуктан ар кимдин айткан сөзүнө ээрчип кете бербей, үй бүлөбүздү сактай билели.